макияжды биринчи макияж жакшы отуруш үчүн бетке жаш уход кылыш керек. Мисалы үчүн сухой беттер сөзсүз витамин колдонуп туруш керек бетке. Анан кечинде жакшы тазалап, жууп, анан жатыш керек. Ошондо эртең менен макияж кылганда бетке жакшы сиңет. Себеби тон тандаганда ак сары адамдарга, светлый адамдарга темный корректор жакшы түшпөйт, румяна жакшы түшпөйт. Себеби возраст кошуп коет. Сөзсүз мындай розоватый кожаны живой көрсөтүп турган теплый оттенок румяналарды тандаш керек. Негизи бет сухой болгондо, суук түшүп баштаганда да сухой болот. Комбинированный кожа болот, аралаш. Түнү тазалап жаткандан кийин сөзсүз Е витаминдеринен жумада бир 3 жолу коюп коюш керек сухой беттер. Ошондо питание болуп эртең менен бет кожа эс алып калат. Анан сөзсүз сухой беттер коллагеновый тональный колдонгону жакшы. Анан коллагеновый тональныйдын алдынан питательный крем коюш керек. Себеби питательный крем койбосо сыртка чыгып калат. Спонжуну таза жууп, күнүгө канча мал колдонсо ошончо жууп, таза колдонуп, ным кылып алып туруп, анан ошону тональный менен тегизип койсо болот. Кол менен коюуга болбойт. Колдо постоянно микроб болот. Сөзсүз спонжу колдонуш керек. Жаш көрүнөм деген адамдар келет бизге көбүнчө эле. Если жаш көрүнөм, жашартып койгула 5 жылга деп ушинтип келишет. Бирок сөзсүз возрасту среднийден өтүп 40-50ге барган эжелерге сөзсүз өзүнүн көзү светлыйбы, коричневыйбы, темныйбы ошого карап туруп сочетать эткен цветти коюшубуз керек. Себеби кашка көзгө туура келген тендин түсүн койсоң гана адамга возраст кошпойт. Сөзсүз чуть-чуть яркийраак тендерди колдонуш керек. Өзүнүн карегине, цветине түшө турган тендерди колдонсок, өтө тяжелый макияж, черный кошпош керек. Легкий макияж кылсак сонун болот. Кашты негизи кашы натуральный нар жагынан табияттан өзүнүн кашы болсо, азыр фиксатор көп чыккан. Фиксатор гель менен эле тарап туруп, кичине мындай фигурасын чыгарып, контур кылып койсок болот. Ашыкча боюнун кереги жок. Кайсы ошо түз фиксатор кылып туруп, кайсы жеринде кашы жок болсо, суюк болсо, ошого гана чуть-чуть кошуп, тарап боеп коюш керек. Көбүнчө азыр макияжда натуральный макияж требует этип калган. Азыр уже заманга жараша көп естественный көрүнгүсү келет. Ошо көп четко басым жасабаш керек. Каштагы возраст кошот, өтө темный боелсо. Азыр бизде эң мода болуп аткан натуральный макияж мода болуп атат. Нюдтар, чтобы естественный вид болуш үчүн боёш керек, боенгону билинбеш керек. Биз өзүнүн красотасын сыртка чыгарып, бир караганда өзүнүн сулуулугу турат деген белгини билиш үчүн биз өтө макияж жаппайбыз. Жапсак дагы натуральный макияж кылып чыгарып беришибиз. Помадалардын түсү боюнча жаштарга, мисалы, розоватый, бледно-розовый, чуть-чуть легкий, теплый оттенектер колдонуш керек. Жашы өтүп калгандарга наоборот, чуть-чуть бордовый, темно-коричневый колдонсо болот. Анан ал помада дагы өзүнүн түсүнө карап бөлүнөт, адамдын кожасына карап. А если адамдар натуральный, холодный нар жагынан кожалар болот да, ар бир адамдын өзүнүн теплый, кара тору, ак сары болуп бөлүнөт. Наоборот, ак сарылар болушунча натуральный цветтерди колдонсо болот. Анан ошо көгүш болгон холодный цветтер сөзсүз яркий цвет колдонуш керек. Кызгымтыл, мындай теплый, ак сарылар ошо сөз кызгымтыл цветтерге жакыныраак болуш керек. Себеби коричневый же темный бордовый болсо, алардын бетин бууп коет да, анан сайын ачпайт.